Москва облусунда мигранттардын бир нече тармакта патент менен иштешине тыюу салынат. Мындай тыюу 2025-жылдын 1-январында күчүнө кирет. Ага ылайык чет өлкөлүк жарандар алкоголь жана тамеки сатылган дүкөндөр менен күркөлөрдө, тест татым жайларында, социалдык кызмат көрсөтүү, спорт, маданият, саламаттык сактоо жана билим берүү тармактарында иштей албай калышат. Облус жетекчисинин орун басары Наталья Масленкинанын айтымында мындай чектөөлөр алдыдагы ыктымал чыр-чатактарды азайтуу үчүн киргизилүүдө. Бул чектөөлөрдү киргизүүдө патенти негизинде иштеген 5600 адам алмаштырылат. Экономикалык жактан алардын орду биздин мекендештердин, ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин жарандарынын эсебинен толукталат. Бул тармактарда тилди жакшы билүү өтө маанилүү, анткени алар эл менен иштешет. Мындан тышкары бул чара алдыдагы ыктымал чыр-чатактарды азайтууга жардам болот. Орусиянын азыркы мыйзамдарына ылайык, Евразия экономикалык бирлигине мүчө өлкөлөрдүн жарандары патентсиз иштей алат. Башка мамлекеттердин жарандары милдеттүү түрдө патент менен иштеп, ай сайын белгилүү бир сумма төлөп турушу керек. Ошол эле маалда мигранттар патентти өзү иштеп жаткан аймактан гана ала алат. Анын баасы ар кайсы чөлкөмдө ар кандай. Патенти жок иштеген мигранттар үчүн 45 000 – 50 000 рубль айып салуу жазасы каралган.